8 күн, 9 күн, где-то 10 күн жатып анан кейін о дүниеге кете берди. Мен мунун жатканын өз көзүм менен көрүп, жаткан не болуп атканын көргөнмүн өз көзүм менен. Мага кандай отношение кылгандарын дагы көргөнмүн. Мария Токтомуратова небересинен айрылганына 1 жылга жакындап калды. Оорукананын дарыгерлери өз учурунда карап, туура дарылаганда азыр неберем 2 жашка чыкмак дейт. Балдар бөлүмүнүн ак халатчандары өз буту менен басып барган балага туура эмес диагноз коюп, өлүмүнө себепкер болгон. Бул боюнча атайын комиссия түзүлүп териштирүү иштеринин жыйынтыгында тиешелүү ак халатчандарга сөгүш берилген. Бирок дагы деле мындай көрүнүштөр жүз берүүдө дейт Мария Токтомуратова. Сөгүш берилди, эскертүү берилди деп айтып атат. Иштеп атат, коррупция болуп атат. Аны башка дарыгер өзү деле билет. Эми ушуларды бир не кылыш керек да? Катуу айтып, эскертип, керек болсо иштен айдаш керек. Окшогондорду. Жабырлануучунун айтымында башкы дарыгер тарабынан жеткиликтүү чара көрүлбөй, небересинин өлүмүнө тиешеси бар дарыгерлер дагы деле иштеп жатат. Мындай учурда акча бербеген карапайымдардын балдары кароосуз калууда. Ошол себептүү жетекчилик кол астындагыларга катуу чара көрүп, бейтаптардын баарына бирдей көңүл буруу зарыл экендигин билдирди. Мен ошолорду иштен айдатайын, анан кийин же болбосо ошолорду каматайын деген немеде айткан жокмун. Ушу бизге окшогон бейбечаранын балдары барса дагы ошолор жакшылап карасын. Мен аларды каматканда эле мүйүз чыкпайт же болбосо не болбойт. Бардыгын врач болгондон кийин бирдей караш керек. Өлбөш керек ошо бейбечаранын балдары да. Ни за что өлүп калды да мына менин балам. Өлбөй турган эле бала өлүп калды. Бул иш боюнча милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан да иликтөө жүргүзүлүп, бейтап ооруканага жаткан күнү бөлүм башчы тарабынан көрүлбөгөндүгү жана ооруканага түшкөн жазууга оорулуунун диагнозу төп келбегендиги аныкталган. Мындан улам баланын өлүмүнө толугу менен дарыгерлердин кемчилиги себеп болгондугу тастыкталган. Бейтап ооруканага жаткан күнү бөлүм башчы тарабынан каралган эмес. Биринчи эле жатканда бөлүм башчы көрүш керек. Жок деген 2 саатка чейин. Ал көрүлгөн эмес. 2 күн ичинде жасалган антибиотиктен септореакциондон эгер өзгөрүү болбосо башкага алмаштырыш керек эле. Булар алмаштырбай эле ошо антибиотикти 5 күнгече бере берген. Себеби антибиотикке сезгич болгон эмес да, ошо микроб таасир болгон эмес. Жогорудагы кемчиликтерден улам балдар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Эгемназар Садыковго жана дарыгери Нурлан Жанжигитовго сөгүш жарыяланган. Андан соң бөлүм башчы иштен кетип, анын ордуна Нурлан Жанжигитов бөлүм башчынын милдетин аткарып калган. Ал эми облустук оорукананын башкы дарыгери бул окуя боюнча интервью берүүдөн баш тартты. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.